Gün сайын технологиялар санарип дүйнөсүнүн мүмкүнчүлүктөрүн баалаганга жол ачууда. Жаңы IT чечимдер миллиондогон кыргызстандыктардын жашоосун жеңил жана ыңгайлуу кылууда. Бүтүндөй коомчулук жана ар бир жаран үчүн кызмат кылууга жасаган долбоорлор. Infocom мамлекеттик ишканасы алдыңкы мамлекеттик IT компания. Компания калкты тейлөө жана бизнес процесстерди автоматташтыруу үчүн көптөгөн инновациялык технологияларды иштеп чыкты. Infocom Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлигинин техникалык оператору. Ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары: маалыматтык тутумдарды иштеп чыгуу, киргизүү жана коштоо. Калкты тейлөө борборлору. Мамлекеттик маанидеги документтерди персонификациялоо, анын ичинде паспорттарды, айдоочулук күбөлүктөрдү, мекен карталарды. Мамлекеттик номерлерди өндүрүү, онлайн порталынын аукциону аркылуу кооз жана кызыктуу комбинацияларды сатуу. 119 бирдиктүү кол борбору. Документтерди санариптештирүү, маалыматтарды иштеп чыгуу борбору. Жогорку квалификациядагы программисттер, ар түрдүү багыттагы тажрыйба, алдыңкы башкаруу. Өз ишине берилген адистер. Маалыматтык технологиялар. Бүгүнкү күндө Infocom эми мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, калкты каттоо жана документтештирүү, билим берүү, социалдык сектор, унаа жана айдоочулардын курамын эсепке алуу, саламаттыкты сактоо, шайлоо процесси жана күч түзүмү чөйрөсүндө 80ге жакын маалыматтык тутумду иштеп чыгуу жана техникалык колдоо көрсөтүү боюнча иш алып барууда. Түндүк ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутуму аркылуу 28 мамлекеттик органдын маалыматтык байланышы уюштурулду. Infocomдун тутумдары чет жактагы 48 мекемеге киргизилип, ийгиликтүү иштеп жатат. Калкты тейлөө борборлору. Өлкө боюнча 30дан ашык калкты тейлөө борбору ачылган. Бир жылда калкты тейлөө борборлору аркылуу республика боюнча 3 миллиондон ашык кызмат көрсөтүлөт. Калкты тейлөө борбору паспорт, жак, жарандык, даректерди каттоо, мүлк, электрондук колдорду акысыз берүү боюнча кызмат көрсөтөт. Мамлекеттик персонификация борбору азыркы учурда мамлекеттик маанидеги документтердин бир канча түрүн персонификациялайт. EID карталары, биометрикалык жалпы жарандык паспорттар, дипломатиялык паспорттар, кызматтык паспорттар, улуттук үлгүдөгү айдоочу күбөлүгү, экипаж мүчөлөрүнүн күбөлүктөрү, мекен карт, башка жарандыгы бар мекендештердин күбөлүктөрү. МПБ бул жарандардын жеке маалыматтарынын коопсуздугу, эл аралык стандарттагы сапаттуу документтер, заманбап жабдуулар, жолго коюлган үзгүлтүксүз иш алып баруу. Номерлерди даярдоо мамлекеттик борбору. 2 миллиондон ашык номер белгиси даярдалды. Номер чекит СРС чекит KG порталындагы онлайн аукцион аркылуу өзгөчө комбинациядагы тамгалардан жана сандардан турган өзгөчө автономерлерди сатуу. Мамлекеттик бюджетке түшкөн пайданын 91% автономерлерди сатуудан түшөт. 119 кол борбору. Күн сайын 1,5–2 миңге чейин чалуу кабыл алынып, консультация жүргүзүлөт. Ал эми шайлоо учурунда чалуулар 15 миңге чейин жетет. Infocom бул Кыргызстанда санариптик чечимдеринин өсүшүнө өзгөчө дем берген адистерден турган күчтүү команда. Infocom жаңы горизонттор.